Кыргызстанда санариптештирүү иши соңку жылдар активдешти. Ага Инфоком мамлекеттик ишканасы бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Жалпысынан 100дөн ашуун долбоорлор ишке ашып, өлкөдө мамлекеттик кызмат көрсөтүү жана алуу, маалымат алмашуу жеңилдеди. Сегодня исполняется 16 лет государственному предприятию Инфоком. Бүгүн Инфоком мамлекеттик ишканасынын түзүлгөнүнө 16 жыл болду. Бул убакыт аралыгында көптөгөн маалыматтык системаларды иштеп чыгышты. Ушул тапта ишкана мамлекеттик 28 мекеме менен кызматташып, ошол эле учурда 104 проекттин негизинде бардык тармактагы маалыматтык системаларына техникалык колдоо көрсөтүп келет. Бул абдан жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Инфоком ишканасы калкты каттоонун бардык багытында жана эң негизгиси шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүдө. Жарандарды биометрикалык каттоодон өткөргөн алгачкы ишкана болуп калды. Белгилүү болгондой, учурда санарип өнүктүрүү министрлиги мамлекеттик бардык мекемелер менен кызматташып, алардын ишмердүүлүгүн бир топ жеңилдетүүгө, ошол эле учурда тездетүүгө негиз боло алды. Алардын катарында Борбордук шайлоо комиссиясы да тыгыз кызматташып, өлкөдө өтүп жаткан бардык шайлоо жана референдум өнөктүктөрүн замандын талабына ылайык аткарууга көмөк берип келет. Бышканын төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындай мүмкүнчүлүктүн түзүлгөнү шайлоонун таза, адамдык фактордун таасирин тийгизбей, ачык, айкын, ишенимдүү өтүүсүн шарттай турганын белгиледи. Анын ичинде электрондук талапкер деген программаны айтсак болот. Тизме шайлоочулардын порталы бир 15-жылдан баштап биз шайлоочулардын тизмесин мындай шайлоо убагында эмес, ошо жалпы жыл бою ачык турат. Ошо мисалы шайлоочулардын тизмеси азыр көп журналисттер тарабынан да колдонулат. Эгерде бар маалыматтар керек болсо, көп тараптардан ал абдан ыңгайлуу бир система болду. Жалаң эле шайлоого эмес, башка дагы тараптарга, башка тармактарга дагы. Инфоком мамлекеттик ишканасы 2007-жылы түзүлгөндөн бери көптөгөн чөйрөлөрдө олуттуу ийгиликтерге жетишти. Ири долбоорлор ички жана эл аралык деңгээлде ишке ашып, мамлекетте жаңы IT тармагынын өнүгүүсүнө өбөлгө болгон ишканалардын бири болуп калды. IT тармагында дагы бүгүнкү күндө мамлекет ичинде бирден бир компания болуп эсептелебиз. Аяктан көптөгөн бүгүнкү күндө 89дан ашык проект иштеп жатат бүгүнкү күндө. 89 алардын көпчүлүгү түздөн-түз мамлекеттик башкаруу системасын жеңилдетүүдө. Ошол эле баягы электрондук кол тамганы алуудан баштап бүгүнкү күндө шайлоо системасы дагы бүгүнкү күндө биз ишкана тарабынан жүргүзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик коопсуз шаар долбоору. Инфоком мамлекеттик ишканасы 23 жылдан бери инновациялык маалыматтык системаларды иштеп чыгуу милдетин аркалап келет. Бүгүнкү күндө калктын муктаждыгына жараша биометрикалык маалыматтар, онлайн тейлөө, электрондук кол тамга, мекен карт, түндүк тиркемелери жарандарга ыңгай жаратты. Ошондой эле республика боюнча 35 заманбап бардык керектүү документтерди бир жерден алууга мүмкүндүк түзгөн калкты тейлөө борборлору иштеп жатат. Учурда дагы 3 КТБ түзүү жана ачуу иштери жүрүп жатканы да кабарланды. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, Регион, Бишкек.